Илгери өткөн заманда өтө кичипейил сылык коен болуптур. Бир курдай багбандын чарбагынан капустага нык тоюп үйүнө жөнөй берерде капустан түлкүнү көзү чалат. Дыйкандын короосунан бир тоок сүйрөп кете албаганына арданган ачка түлкү токойго кайтып бараткандыгын көрүп калат. Аны көргөн коёндун жүрөгү шуу дей түшөт да качайын дейт, кайда качат? Шашкалактаган кургур үңкүргө сүңгүйт. Ал үңкүрдө түлкүдөн да коркунучтуу жылан жай алып алган экен. Канткен менен коён жакшы тарбия көргөндүктөн бирөөнүн үйүнө уруксатсыз кирүүгө болбостугун аңдап, саламдашып, андан кийин кирейин дейт. Бирок ким менен? Үңкүр мененби? Албетте. Кичибейилдик үчүн коён арткы эки бутуна отура калып салам узатат. Арбаңыз, урматтуу үңкүр, кирүүгө уруксат бериңиз. Бул үндү уккан жылан ушундай сүйүндү дейсиң, коёндун эти дегенде анын тили таңдайга жабышат эмеспи? Кире бер, коёнду алдагысы келген жылан үн катты. Бирок бул үндү уккан коён тиги жыланды дароо тааныды. Тынчыңызды алганым үчүн кечирип коюңуз. Коенектерим мени күтүп катышкан эмеспи? Эбак эле эсимден чыгып калыптыр. Жакшы калыңыз, деп буту үзүлгөнчө качып жөнөдү. Өз үңкүрүнө жүгүрүп кеткен коён кичипейилдик эч кимге эч качан зыяны тийбегендигин ойлонуп отурду. Жылан болсо күймөлөктөшүп жатып алып өзүнчө наалыптыр. Ушундан көрө үн чыгарбаш керек болчу. Ай ушу коёндун кичипейилдигинен алданып алдым да. Мен ага кир деп уруксат бербесем деле баары бир кирмек да. Кичипейилдик маанилүү экенин элестеткиле. Кокус коён быр деген үн чыгарса эмне болмок? Муну ойлогондон да коркосуң. Өзүнүн кичипейилдигинен улам, коенек өз балдары менен бактылуу жашап калыптыр.